Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы туугандар, мекендештер, кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздарбы? Баарыңыздардын кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Буюрса Рамазан айынын 3-10 күндүгүндө турабыз. Албетте 3-10 күндүктө керемет жакшылык менен жарышуу ушунчалык күч алды. Жакшы инсандар бар үчүн дүйнө сакталып турат дейт го. Туугандар, биз негизи мына жолдорду караңыздар, тегиздеп, шагылдарды төгүп, баарын даярдап, эшиктердин алдыларын, үйлөрдү тазалап дегендей, очокконаларды тазалап атканыбызда ушул жерге озачар өткөрөбүз деп атканбыз да. Биз могул жерге арканын астына столдорду коюп, жолго да столдорду коюп, арендовать этип, ушундай кылабыз деп аттык элек. Бирок погоданы мына карап койсоңуз. Азыр ооз ачар убактысына бир 40 мүнөт убакыт калды. Мына мен курткада жүрөм да, жылуу эмес, суук болуп калыптыр да. Анан сунуштар ушундай түшүп, эшикте чоңдор, карылар, ата апалар кыйналат, үшүйт, медер деп ушундай сунуш түшүп, андан сырткары ушул жакшы агаларыбыз колдоп медер. Эми бул жерге барып ата энелерди үшүтпөчү биринчиден. Экинчиден ал жерде канча адамдар убаракерчилик, кимдер азыр барып кызмат кылат медер. Кимге барып жалдырайсың деп ушул ачыгын эле айтайын, эми айтпа деп келет, бирок айтып коеюн. Себеби ушундай жакшы инсандардан башкалар көрүп үлгү алсынчы, ошол инсандардан эч бир нерсеси кеми жок инсандар үлгү алсынчы. Кадимки эле эки көз, эки кол, эки буту бар. Кадимки эле инсан, эч кимден ашыкча жери жок, эч кимден. Мына ошол инсан, ошол агабыз монол комплекс түшкөн 8 үй бүлөнүн үйлүү болушуна себепкер болгон башкы дем өрчү ушул участканы берген биздин Бекболот деген агабыз бар, ушул Жалал Абадта, Калмакычында турат. Албетте эгерде видеону көрүп калса урушушу мүмкүн, кечирим сурайм. Мына ушул Бурханидин ажабанын баласы Бекболот акебиз ушул жерди берген. Мына ушул акебиз өткөндө кыштын ызгар кычыраган суугунда дагы аңгус бука алып 150 миңге 10 айлык торпок алып союп муктаждарга таратып бер деп анда дагы эме кылды. Мына туугандар, мына бүгүнкү күндө бизде азыр ушинтип кыйналбачы медер, ушул элди дагы келген конокторду дагы кыйнабачы, мен услугасын карап каржылап төлөп берейин, кафеге эле өткөр деп кафенин бүт услугасын көтөрүп берип, ушундай кафеге бүгүн даярдык болду туугандар. Бүгүн мен азыр продуктаны алып эле бул жерге келип, мен силерге кыска маалымат берип коюуну туура көрдүм. Кыскасы, биздин эртең 15 мартта өтүүчү ифтарлыгыбыз, ооз ачарыбыз Акниет Аманат муктаждар комплексинде эмес, Жалал Абадта, Манас шаарындагы ушу кафелердин, ресторандардын биринде өтө турган болду. Албетте 300 кишилик чоң, 300 кишиге чоң ооз ачар болду. Ал жерге жандык союлат дегендей, кадимкидей керемет ооз ачар өтүп атат. Эми бу жерде ушундай караңыздар, мына жерде сонун эжелерибиз баардыгын даярдык кылып койгон келет. Караңыздарчы, мына самоварлорду, мунулордон деле суу чыгат өзү негизичи. Наранан тамызган болсо, бүт казан аяктарды баардыгын жылтыратып, мына кафелдерден бери жууп, сонун кылып койгон экен эле да. Эми биз бул жерде бир учур келгенде туугандар өткөрөбүз, кудай калса. Мына өткөндө бир агабыз бул жерге бир 4 мешок отунун алып келип берген дегендейчи. Ушинтип кыскасы даярдык болуп, ооз ачар өткөрөбүз деп булар сонун сүйүнүп атты эле. Эми бул жердеги баардык бир туугандарыбызды ушул кафеге ооз ачарга алып барабыз. Андыктан мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бул жерде кеми дегенде 15 адам кызматта жүгүрүп жүрүш керек. 300 адамга мисалы шорпо ташышың керек, аш ташышың керек, чайын жеткирип турушуң керек. Анан келген конок бир чай же шорпо же бир нерсе жетишсиз болуп туруп калса, мен кыжалат болуп кетем да, чынын айтайын. Ошого ага деле жетишет элек. Ал балдарды деле даярдаганбыз негизичи. Бирок күн суук болуп калды туугандар. Сыртта отура албай, ичкерге жарым отурсак сыртта болуп калат. Ушундай болуп калды. Эми буну биз Курбан айтка ниет кылайлы, кандай дейсиздер? Курбан айтка кудай калса ушул жерде өткөрөбүз туугандар. Эми бул жерде апаларыбыз бар, мына Асылкан эжекебиз бар, бул жерде эжелерибиз бар. Бул жерде быйтыйган бут кийимдин ээлеринен бир кабар алып коелу. Ушунча келгенден кандай дейсиздер? Булар кандай жашап атат, эмне кылып атат? Мына карагылачы, тизилет го тим эле. Ушундай бир жакшынакай акылдуулар бар да. Анакей жакынап келсеңиз да. Келсеңиз, мына караңызчы, о өкөсүн ойнотуп атат, молодец. Мына ыйманчыкты ойнотуп атпайбы? Мына ушундай. Так, салам алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Канча атасыз? Бала чака тынчпы? Кандайсың козу? Жакшы. Көнүшүп калдыңарбы? Ажемасы. Шоктон тагы. Ажемасы тулалга састы. Не кылды дейт? Ne дейсің? Тулалга састы. Не дейт? Түсінбедім. Тулалга састы. Ыйманды көрүп коелучу туугандар. Ыйман ыйлап атат го, эмне болду?
Дуалга жаздыбы? Десе. Мына ыйманды ыйлатпай карагыла силер. Козу, кандай? Карап атасыңбы ыйманды? Ыйлабай жакшылап отурабы? Кантат үйүңүздөр жылуу экен эже, а? Не парбой жакшы ысып айтабы? Баланы жуутайын деп атасыз беле? Эмне ыйлап атат? Кандайсың? Бала. Мына ушундай. Бала. Жакшы эле эже баары? Тынчпы? Тамак ашыңыздар кантип атат? Жакшы, бүгүн Жакшыбы? барып келдик, апай апайбыз. Кака? Базар барып келдик. Үлкөн басып баланы карагыла, баскыла. Мен келгенде ыйманды унутуп коет экенсиңер, Мына ушундай туугандар, ыймандын бүгүнкү күндө сонун эжелер менен мына жашап атат үйдүн ичинде. Мынакей суу кадимкидей бар дегендей. Кыскасы жашоо турмуш өтүп атат. Балдардын эмеси кандай? Бул козу кандай? Жакшы жүрөсүңбү? Телефонду эмне көрүп атасың? Бул шоу эмес экен да. Неме нутурлагы барбы? Мына негизгиси могул эменин ыймандын тамагы жакыныраак келип коюңуз. Ыймандын эле ушул тамактары эле жетиштүү болуп турса, калганы буйруса болот дегендей. Мына ушундай туугандар. Мейлиңиздер жакшы отуруңуздар, Жакшы отуруңуздар, мейлиңиздер. Урматтуу туугандар. Эртең Оз ачарга мен адрести айтам, барасыздар, буйруса. Ошол эми. Кыскасы ушундай, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул жерде эле коштошколу. Балдар аянтча, бул жакта эжелерибиз, так, эже бул жака, эже жүрүңүзчү. Эжебиз эмне кылып атып болду экен? Ой, Асылкан эже. Барсызбы, кантип атасыз? Ден соолук жакшыбы? Кантип атасыз? Жакшы отурасызбы? Кирсем болобу? Жүрүңүз эми атайын бир журашып коелучу. Так. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Чоң жигит болуп атасың? Эже кантип атасыз? Жакшы отурасызбы? Үйүңүзгө көптөн бери кирле келем. Бала чака тынчпы? Жакшы бар. Ороздо кыйналбай, жакшы отурасыздарбы? Жакшы, Алланын жардамы менен. Машалла. Эже биз эмнеге эртең бир күн Оз ачар өткөрөбүз деп атайлык го. Бул жерге сиздер дагы бул жерде келген коноктор да кыйнабайлы. Ушул шаарда бир кафе, ресторанга өткөрүп аттык. Кудай калса ошол жака мен чакырам, баарыңыздар ошол жерге барасыздар. Урматтуу туугандар, эжебиз бала чакасы менен ушул жерде турат. Мына гүлдөр, айнекте, үйдүн тазалыгы, жылуулугу баары жакшы, үй жылуу. Ооба, жылуу жакшы, баары жакшы. Жакшы. Бала чоңоюп атат. Ооба, жакшы. Мейли, жакшы отуруңуз эже, Жакшы отуруңуз, мейлиңиз. Баптыр, мейлиңиздер. Макул эже, дагы бир отдельно келебиз буйруса эже. Мейлиңиздер. Ушундай туугандар, негизи ушул азыр мен кирип чыккан эки үй бүлөнүчү үйлүү кылыш керек деп мен көп ойлонуп кыжалат болом да. Ыйман менен ушул эжебизди үйлүү кылыш керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Себеби бул эженин балалары чоңоюп атат, эрезеге жетип атат. Кандай кылам деп сарсанада бул эжебиз коляскада көрдүңүздөр, эшикке чыга албайт, кыйын. Ал эми ыймандын да келечеги үчүн туугандар, Кудай калса жакшы ниет кылалы. Эгерде ушул эки ыйман менен алып калык Асылкан эжебизгечи 3 баласы бар. Участка жер маселеси чечилер замат эртеси биз үй баштайт элек. Ушул жердин чечип берем деген жакшы инсандар болсо байланышыңыздар. Туугандар, биз өзү башка темабыз узарып кетти. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртең ифтарлыкты аман-эсен өткөрүп алайлы. Дуада болуп туруңуздар иншалла. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Кээде мынтип бала ойногон бала бакчада балалыгыңды эстеп ойногон келип кетет го туугандар. Кудай бурсачы, ошто биздин комплекске дагы ушундай бала бакчасын салып берем деп атат ушул агабыз буйруса. Көп жаңылыктар бар. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар анда эмесе.